Biz аны уже кармай албайбыз. Yok негізі. Айтып қойыш керек. Бұға ұқпай бұ. Айтпай қойыш тұр емес. Айтпай қойыш тұр емес. Анан емне қыламын. Мысал үшін қайтшанқы жерге етті, емне қылды. Аман болсын, арбағы разы болсын. Бітті. Аны естіп, анан аға Құран оқытам, аны жасаш үшін, егерде ошондай қылам деш үшін, ат чаптырыш керек, той беріш керек, даназалаш керек, күрөң жебеш керек алетти. Қызмат қылыш керек. Той бериш керек. Той беріш керек. Анан bir тайды сойып алып, тиги күрөңдү чыгарам. Күрөң күндө жеп атат. Төлөкөнүн бешкисин чыгарам деп. Бул өзүнүн жери расход, жөнөлүк болбогон иште. Болгон иш болсо мурдуң тозосунда. Болгон иш болсо. Андан көрө мен айтмай, андан көрө мисал үчүн эле Алмамбет үйүндө той болсун, ушун 3 киши болбосун деген сөз болуп атты. Баласын үйлөнтүп той беребе? Мен айтам азыр. Ой, ошол расходун бир түшүндүрбөй этпей, динди жөн урганым жок деп атпайбы. Бойдок баланы үйлөнтүп койсоң, ажынын соогун берет экен, ажыга барганын соогун берет экен. Ажыга барганын соогун берет экен. Бирөөнү үйлөнтүп койсоң. Анан өзүмдө турат үйлөнтүп, ошо соогуп албайбызбы? Ал түшүнбөйт, мен ушуну түшүндүрсө түшүнбөйт. Керектүү иш болсо бир жөндө. Эми түшүнөт, мен айтам көрсөтөм. Керектүү иш болсо тозбойсуңбу? Керектүү болсо. Мисалы үчүн Кубан 5 жыл окуду динде. Туурабы? Ошол сурап, аны издетип, сураштырыптыр. Сураса айтыптыр бир алым. Мен канча китеп окудум, кайсы жерде жүрбөдүм, Куран окут деген жок дептир. Кезиккен жок дептир. Жок деп айтпайт, кезиккен жок. Кезиккен жок. Куран оку деген менен мисалы үчүн Куранды кайсы убакта оку? Намаз оку, эртең менен ошондо дуа кылып кой. Күндө оку. Күндө дуа кылып кой. Болду. Мына ошондон артыгы жок. Күндө намаз окугандан кийин мына жумага барсаң айтып атпайбы? Ата бабаларыңарга дуа кыл деп. Өтүп кеткендерге дуа кыл деп. Мал сой дегенге жок. Мал сойго малга жооп беребиз. Жооп беребиз. Эмне үчүн сойдуң? Эмне себепте сойдуң? Анда тил гана жок малда. Жана бата кыл деп атпайбы? Ойлоп көргүн, мени байлап коюп союм десе, эмне деген эметем. Мына мисалын элестет, мени байлап коюп, аз сен союм деп кабыргаңды карап, канча эли чыгат, семиз эмебиз депсе, эмне деген аракетке келесиң? Малда бир гана тил жок. Малда бир гана тил жок. Анан аны билбей соебуз, эмне кылабыз? Просто туура кылыш керек да. Эгерде бул байлыгы жетишип, баары болуп, жайында болсо, жанакы эмелер ким деп атпайбы, ал ичкен жегени баары кайдан келген, туурабы? Ошолор берип атат да. Элди бузуп, сузуп. Ким берет эле мына? Керектүүгө пайдалан. Эң эле керектүүсү мисалы үчүн Алмамбетке той берем десе, баласын үйлөнтүп, куда сөөк кылып бузат. Мына. Анан күрөңдү мына эче күндө бир тамак берип атасыңар, туурабы? Ия. Очеретиңер бар. Былтыр Марат бериптир. Мына быйыл жазында ким берет? Ошол сиз учакта жакын турасыңар, ошокто чогулуп сүйлөшүп атканда ошондор айтпайт белеңиз? Эмне? Ушуларды. Эмнеге кыласың? Айтпайт дейсиң, бирөө жакшы көрөм мени. Айта бересиң, бул мынте берет. Тойду кандай бериш керек? Баягы да жер сутайт, андай мындай детти. Кереги жок да, мен кошулдум деген ошонусунда. Жок. Жер сутайт эмне экен ал? Жок. Мына мени жакшы көрөм. Жер сутайт бар ошого. Кайсы жерде бар экен? Ошон үчүн мен кошулбойм. Жок. Ойлоп көрчү, бири гана Алла да. Жараткан Алла, ала турган Алла. Ошого сыйынта киришип чыгышып туралы деп бир эки чогулуп бир берме? Эмне? Тууган бирибиз билбей калды, көрбөй калды. Ким? Айылдыкта. Эмнесин көрбөй калды? Киришип чыгышып бирибиз тааныбай калды. Кайдан тааныйт? Ошол себептен чакырып, ошол себептен ушуларды кылганыбыз деп атпайбы? Ким? Баягы тиги айтканда.
Кимис айткан, кимис ошону ойлоп таптыр. Ой, көп да пиде иш жасагандар. Барбан да. Барбан. Себеп ертеңіне жооп берем. Эмне үчүн бардың ошол жерге? Эгерде намаз окуп алган арак ичкен кишинин жанында отурсаң, сен да ошо менен бирдейсиң. Сен да ошо менен бирдейсиң. Ошону биле түскенсиң анан ошондой койчу. Эмнени? Ой, мен ичпей деп атам. Жок, Ичпей деп айтпай да болду. Айтсаңар эметпей. Эми айтпайм мен, вообще. Башка